Assalamu alaikum ардактуу айымдар жана мырзалар, сүйүктүү теле көрүүчүлөр. Кутмандуу кушуба кечиңиздер менен улуу урматтуу кыргыз калкым. Мынакей сиздер менен туп-туура бир жумадан кийин кайра кезигишип атабыз. Салам Кыргызстан теле берүүсү ар дайым сиздер менен, андыктан бизден эч жака алыстабаңыздар. Анда болсо бүгүнкү биздин кечебизде, бүгүнкү эфирде сиздер менен кино жөнүндө кененирээк сүйлөшмөкчүбүз. Жана ошондой эле кыргыз киносуна көптөгөн пайдасын алып келген кыргыздын атактуу инсандары бүгүн бизде конокто болмокчу. Ошондой эле туугандар, кызыктын баары алдыда демекчибиз. Сыналыңыздарга жакыныраак отуруңуздар. Салам Кыргызстан. Биз баштадык. Sakta deb özün bergen жалгыз сүрөт, сакталуу ошол бойдон менде жүрөт. Тиктешиң тамашалап турганыңды, неге сен түштүң экен күлүмсүрөп. Ким дебейсиңби? Кыргыздын биринчилеринен болуп туруп келаткан, кыргыздын киносуна көптөгөн жашоо берип, кыргыздын чыныгы кинолорун тартып келе жаткан, бизде атына заты жарашкан, сулуу десең сулуу, бою узун десең узун. Сулуу, бою узун, кыргыз киносуна жан берип аткан дегенде эле мен түшүндүм ким экенин. Ким? Эрнест Абдыжапаров деген байкебиз экен. Ошо келип турбу байке? А сен кимди айтып атасың аны? Мен ошо байкени айтып А атам. сен ким? Ооба достор, сүйүктүү теле көрүүчүлөр,
Салам Кыргызстан кечки шоу программабызда бүгүнкү темасы кино. Кино бул өзүнчө чоң дүйнө. Мисал үчүн кинону деңиздесек, азыркы чыга турган мейманыбыз ошол деңиздин акуласы. Кинорежиссер Эрнст Абджапаров мейманда. Кол чаңыздар менен тосоңуздар. Эрнст мырзага да берет кол чаң койсоңуздар. Саламатсызбы, кандайсыз, куш келип алдыңызбы? Ассаламу алейкум агай. Валейкум ассалам. Алтындай убактыңызды бөлүп келдиңиз, сизге ыраазычылык билдиребиз. Силерге да чоң рахмат чакырып койгонуңарга. Куш келипсиз биздин түнкү көрсөтүүбүзгө. Бысымыла дегенде эле сиздин өзүңүздүн мындай чыгармачылыгыңызга, ушул ийгиликке жеткениңиздерди бир сыйра элдерге өз оозуңуз менен айтып берип коесузбу? Эми мен баягы ар ким ар кандай болуп кесиптерин тандап келет да, мен ушул бир 12-13 жашымдан эле ошо режиссер болом деп айтыптырмын. 8-9 жашымда киного тартылам дептирмин. Анан ошондон баштап ошо кино режиссер болом деген ойду айтылгандан баштап бир 20 чактуу кесипти алмаштырдым. Бирок акыры ошол мисалы киного жеткичекти ушул өмүрүм ушул эңсеп жүрүп эле өтүп кетеби деген арманды болуп жүрүп акыры жеткенде жашоо ушундай турбайбы деп мына акыркы ошо 22 жыл ушул бакыттылуу өзүмдүн ушул сүйгөн бир чөйрөмдө эмгектенип атам деген бир жашоонун Эми кыздын жашын сурабайт деп коет, эми жигиттикин деле сурап койсо болобу, канчадасыз? Мен да ошону кызык болуп аткан. 20 жылдан бери дейт. Андан соң байкебиз агайыбыз 20дан ашык жумуш алмаштырыптыр. Биринчи жашыңызды айтып кетсеңиз, андан соң дароо эле экинчи суроону сурап кетели. Эми кыргыздар айтып коет, 55-тин тамагын ичип атам деп койсом. Жак жаш эле көрүнөсүз го. Сиз мындай сыртыңыздан караганда 45 миң жашында көрүнөт экенсиз. Рахмат. Келиңиз, азыр сизден сурап кетели. Кино сферасына киргенге чейин, өзүңүздүн жакшы көргөн кесибиңизди баштаганга чейин 20дан ашык кесип алмаштырдым деп атасыз. Эми 20нын баарын азыр айтууну суранбайбыз, бир оригиналдуу кайсы кесипке ээ болдуңуз, ошону бир кыскача айтып кетсеңиз. Эми садикте музыкант болдум, таксовать эттим, үй салып стройкада иштеп жүрдүм, плотник бетонщик деген немем кесибим бар. Андан тышкары поварда болуп иштедим, официантта болуп иштедим, Россияга барып бал сатып көрдүм, кафе барды аренда кылып жүрдүк. Сиздики 20дан ашып кетет экен, болду. Ишендик. Жигитке жетмешен ыраазычылыкка демекчи, демек дагы ушу өнөрлөрдүн санын көбөйтөт аткан турбайсызбы? Эми ооба. Мындан ары жалаң кино. Негизи мен өзүмдү ушул кинорежиссер деп айткан качан айттым, мен ушул айыл өкмөтү тарткандан кийин ошондо мен өзүм кинорежиссермун деп айттым. Сценарийни ким жазып берет сизге? Же бирөө өзүңүз жазасызбы? Өзүңүз жазасыз, А киного тандаганда мисалы сиз көбүнчө могу Элина Абай кызы, сиз ошону элге жаркыратып чыгардыңыз да. Анан ошо Элинанын ордуна бизди деле чакырсаңыз болбойбу? Же биз аны аткара албайбызбы? Жок, ал менден деле болбойт. Мисалы мен элдин арасынан деле издебейм. Мисалы күнүгө мага бир 5-6 киши сөз түрдө мени киного тартчы дейт. Мен айтам, менден эмес, бул Кудайдан дейм. Анткени маңдайыңа ошол жазылып турса, ал сөз түрдө мен тартпайм деген күндө дагы тартылат. Ага мисалы менин бир иним бар, аябай таланттуу, ошол көп кинолорума тартылам деп келатып эле, жолдон келатып эле майлап жууйп эле ошодон съемкага жетпей калат. Бул негизи сиздин баш аягы менен жанагы элге жакшы таанылган кинолор же болбосо таанылган элек кинолоруңуз общий жалпы саны канча кино тарттыңыз? Анан эң сизге жакын эмеси дагы бир суроо, Боз салкын, Боз салкынды сиз тарткандан кийин биздин азыркы жаштар Көк салкын деп кино тартпадыбы? Ошо Көк салкын сиздин жиңиңизге тийеби же сизге жагабы? Так, мен биринчи суроосуна жооп берейин. Бир 30-40ка жакындап калды кыска метраждуу жанагы документальный, короткометражный, игровойлорду 8 толук метраждуу, 9 толук метраждуу, анан бир сериал Казакстандан тартыптырмын. Ал эми Көк салкынды болсо, ал Тилек менен Камчы булар ошол таанышкандан баштап журулушуп калганбыз, мастер-классымды бүтүрүшкөн. Анан ошол баштаганда эле ошол Боз салкындын экисин тартпай эле деп артыман көп чуркашты. Сценарийинде жазып келип мага көрсөтүштү. Анан мен айттым да, мен ошол Боз салкындын деңгээлине жете аламбы, жете албаймбы? Ошондон төмөнүрөөк болуп калса кандай болуп калат? Мен элдин алдында уят болбойн деп туруп баш тарткам. Анда алар улуксат сурашты. Анда биз анда Көк салкынды тартсак болобу деп сценарий алып келгенде мен батамды берип, ошондон мындай сизден жакшыраак кинолор тартылып кеткенде мындай ар бир адамдын эмеси болот го, мындай ич тарлыгычы. Ошондо ичиңиз күйбөйбү башка жакшы кинолор тартылып калса? Мен билбейм, мен болгон тилегим ошол кыргыздын киносу өнүгүп
тим эле дүйнөдүн дүңгүрөтүп кетсе, анан мен чамам жетпей аткандар ушу жаштар мен жасай албай калган нерсени жасаса, мен тең туштарым ушундай чоң бир деңгээлдерге жетсе, ушу кыргыздын көзү дүңгүрөсө деген тилегим 100% ошо менен алек. Анан эгерде менден кыйын чыгып атса, мен кубангандан башка эч кандай сезим. Батаңызды гана бересиз, Кубанып эле турам. Кубанып гана турам дейсиз. Албетте. Негизи чет өлкөдө түрдүү кино сыйлыктары бар. Кыргызстанда дагы болуп жаткан биз Ак Илбирс кинофестивалин билебиз. Ошол жөнүндө бир аз маалымат берип кетсеңиз. Бул баягы улуттук сыйлык деп коет, фестиваль деп да койсок болот. Албетте бул майрам чоң. Анан мунун мааниси жылдан жылга аябай чоңоюп баратат да. Мисалы, эгерде учурунда кулагер деп казактар баштап келип токтоп калган болсо, ал эми өзбек, тажик туугандарыбызда андай болбосо, орустарда 2 ошондой номинация бар. Бирөө Ника, бирөө Золотой орел деп коет. Биздин эң негизги максатыбыз ушул болду. Баягы 11-жылдан баштап кинобуз аябай кинотеатрларга чыгып эл ага баштабадыбы? Ошондо мындай баягы бир сапатын көтөрө турган, бир деңгээлди көрсөтө турган бир үлгү катары ошо арасынан тасмаларды тандап ошо сыйлык ыйгаралы дегенден улам чыккан. Быйыл мына 4-жыл болуп атат. 4-жыл болгондо дагы биринчи жолу эл аралык деңгээлде өткөн атат. Анткени биздин жаңы номинация кошулду. Борбор Азиянын эң мыкты тасмасы деген, мына өзбек туугандарыбыздан, тажик, казактардан бирден кино тандалып келип, аны ошо карай турган болдук. Жана дагы дүйнөлүк киного өзүнүн салымын кошкон деген бир номинацияга өзүңөр эсиңерде болсо керек, Сүйүнбай Кулчоковдун ойногон 7-ок деген тасма тарткан Али Хамраевка ошого татыктуу болуп ошол келген жатат. Андан тышкары, менин оюмча, бул майрамдын даңазасы, менин оюмча, бул кыргыз киносунун сапатын көтөрө тургандай бир чоң ыкма болуп атат. Себеби бул жерде бардык тармакты илип атабыз. Мыкты монтажер, мыкты композитор, мыкты актер, мыкты актриса дегенде, ошол наамга жетебиз деген биздин жаштарыбыз бүгүнкү күндө өздөрү эле баягы кинону прокатка чыгып туруп, ошону акчаны кайтарып алуу максат эмес, ошол бир жерине илинип калсак дегенде, демек арасына мыкты актерлорду чакыра баштайт, мыкты композиторлорду, операторлорду, ошентип биздин кыргыздын кинонун сапаты жогорулап тура турган бир чоң. Эмне кечирип коесуз, эмнеге Ак Илбирс деп аталып калган? Башка ат айтсак болбойт беле? Биз баягы учредительдербиз 8 режиссерлор чогулуп алып, ошонун эметкенде ар ким өзүнүн атын жазган. Ошол атка жазганга анан добуш бергенбиз да. Добуш бергенде ар кандай ат болгон. Мисалы, мен Аламанбайге деп койгом, Темир Бирназаров Кызыл алма деп койгон. Ошондойдун арасынан анан Ак Илбирс көбүрөөк добуш алып, анан тең кеткен. Чоң ыраазычылык билдиребиз, Эрис байке. Башыңыздан өткөн бир кызыктуу окуялар жөнүндө айтып берсеңиз. Эми кызыктуу окуялар ушул эл арасында көбүнчө болот. Анан кызыктуусу ушул да, баягы отурган жерде, же болбосо маршруткада тамак ичип аткан жерде ошол аябай таанышат да. Сиз да маршруткага чыгасызбы? Машина бузулуп калганда ошо маршруткага деле отура беребиз. Анан тааныганда да мындай таанышат да. Бир жолу тамак ичип отурсак, бир аял жаныма өтүп кетип, сиз кино тартасыз да, деди. О десем, Геннадий Базаров деп коюп кетип калдым. Бир студенттердин арасына кетип калсам, кыздар кыйкырып атат, Рысбек Жамиров деп кыйкырып атышат. Ал эми бир жолу келинчегим экөөбүз көлдө эс алып атабыз. Эс алып атсак, анан неме келип калды, бир фотограф келип төбөсүн жетелеп келип, анан эч ким түшпөй атат, баары эле соткаларына түшүп, анан бирок төбөсүнө кызыгып, анан луксар сурашты да, төөнүңүздүн жаныңыздан түшсөк болот деп. Анан 50 сом деди. Анан элдин баары анан төөнүсүн пайдаланып, өздөрүнүн соткага чалып, ага 50 сом берип атат да. Ошол маалда эле тияктан бир 3 кыз таанып калып, анан чуркуп келишти да. Анан айтып атпайбы, Эрис байке, сиздин жаныңыздан түшсөк болобу десем, келинчегим айтып атат, 50 сом деп атпайбы. Ал эми Эрис мырза, акырындан биздин маегибиз соңуна чыгып баратат. Азыр кызыктуу бир оюн болот, бирок ушул оюнга чейин биз сиз менен салтка айлантып бир селфи сүрөткө тартышып алалы. Анткени Салам Кыргызстан кечки шоу программабыздын официалдуу баракчалары социалдык тармактарда Facebook, Instagram жана Одноклассниктен бизди көрсөңүздөр болот. Жана албетте эле биринчилерден болуп, азыр тартылган селфини кирип, көрүп, лайк жазып коюп, анан комментарийди күтмөкчүбүз. Келиңиздер. Айфонго түшөбүзбү, айфонго? Мен көрүнүп атамбы, көрүнбөй калдым. Сиз көрүнүп атасыз. Келип атат. 1, 2, күлөбүз. Дагы бир тар, начар болуп калды окшойт. Жыйынтыктоочу суроо эле, Эрис мырза. Кыргызстан бул сиз үчүн эмне? Кыргызстан бул мен негизи эле мен үчүн бул аалам.
бул Кыргызстанды айтканда бул жерде баарды кирет. Ошол Америка, Россия, Кытай, менин бир туугандарым, ата энем, балдарым, неберем, чөбөрөм, бул менин ааламым. Ошол ааламда мен мындайча айтканда эрке баласымын. Анткени мени эркелеткенде ушул аалам, мен кызмат кылып аткандагы ушул аалам үчүн. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, Эрнст Мырзалдын аябай көптөгөн таланттарын өзүбүз байкадык. Эрнст Мырза, биз азыр кино тармагынан сынайлы десек, канчалык деңгээлге жете элекпиз, музыка тармагында да сынап эле туралы. Биз сизди сүрөтчү катары сынагыбыз келип турат. Анткени жана 20 кесиптин арасынан сиз мыкты сүрөт тартат деп билебиз. Шартын биз сизге азыр сахнадан түшүндүрүп беребиз. Кол чаңыңыздар менен. Кол чабар менен тозалыңыздар. Негизи таланттуу инсан көп тармактан таланттуу болот. Бул сиз өзүңүз биздин орус туугандар айткандай доказательство болуп турасыз. Азыр биз сиздин өзгөчө талантыңызды текшерүүгө келип турат. Көрбөй туруп кандай тартат экенсиз? Биз сизге айтып турабыз. Бул тараптан мен сизге реквизиттерди берейин, келиңиз, бул маркер сизге. Бул тарапта биздин татынакай мольбертибиз турат. Эң алгач бул адамдын башы деп ойлойбуз. Азыр бир көрө алсаңыз болот. Каякта турат, эмне турат. Андан соң биз сиздин көзүңүздү байлайбыз. Сиз көзүн тартасыз, мурдун тартасыз, кулагын тартасыз, чачын, бабочкасын, пиджагын. Андан соң кандай сүрөт болгонун чогуу байкамакчыбыз. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, биринчи коомдук каналда Салам Кыргызстан кечки шоу программабыз уланууда. Жылдыздуу мейманыбыз Эрнст Мырза азыр көрбөй сүрөт тартмакчы. Кол чабуулар, келиңиз. Эчтеке көрүнбөй элеби? Жок, көрүнбөй эле. Канча кол көрүп жатам? Ачып туруп айтып коебуз. Кандай? Келиңиз, бул тараптан мен сизге бир аз жардам берип коеюн. Бул жакта турат. 1-2-3 дегенде баштай берсеңиз болот. Ал эми меймандар даяр болсоңуздар, кол чаап койсоңуздар, биз Гүлжайна айым экөөбүз азыр дагы эмнелерин татыш экенин айтып берип турмакчыбыз. Келиңиз, көзүнөн баштаңыз. Көзүнөн? Азаматсыз, азаматсыз. Сиз деген аябай татынакай көз тартып коюңуз, балбылдаган. Эми кашын тартабыз. Эң сонун болду. Мурдун тарталы, мурдун. Сиздин аябай мындай сезимиңиз күчтүү иштейт окшойт чамасы. Өзгөчө каш болду, япон кашы. Мурду да укмуш. Эми оозун тартабыз. Мурду өзүңүзкүнө болуп калды. Оозунну. Жакшы, жакшы. Аябай белгилүү бир инсанга окшош баратат. Эми кулактарын тарталы. Кулагы. Эми чачын жасап коелу, чачы бар экен. Кичине бул жактарынан чыккан чачтар бар экен. Кичине кулак жактарынан чач чыгарып коюңуз, кулактарынын могу жакта, арт жактарынан. Ошондо кимди тартып атам деп ойлонуңуз. Башына бир калпак тартып койсоңуз. Ошондо көзүнө көз айнек кийгизип коебуз. Калпак кеч болуп калды го. Калпак чекелери кызгылт калпактын сүрөтүн тартып койсоңуз. Эме прозрачный калпак. Жакшы. Азаматсыз, азаматсыз. Көйнөк тартып коюңуз. Мойнун тартып турган көйнөк тартпайлыбы? Мойнун тартып туруп. Мойнун тартабыз. Аябай ар бир сүрөт тартып жатканыңызда калемиңиз өзү эле чийип берип аткандай болуп атат. Көйнөгүн кандай? Чаар элекке көйнөк экен, тартып коебуз. Жакшы. Дагы эмнесин тартыралы? Мен ойлойм азыр жакшы болуп калды окшойт. Эми көрбөй туруп өзүңүз Жок, дагы Санжар дагы бир жери калып калыптыр. Муруту калып калыптыр. Аз-маз муруту бар экен. Аз-маз муруту кол чаап турабыз. Муруту. Сиз мен эмнеге мурутун тарт десем, сиз сакалын кош тартып коюңуз. Билдиңиз да, сакалымды да тартып Албетте, албетте. Эрнст мырза, эң алгач азыр сизди кайра бул тарапка караңыз дейли. Көзүңүздү ачсаңыз болот. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, күйөрмандар, бир кол чаап койсоңуздар. Биринчи Эрнст мырзаны жакшылап караңыздар жана Эрнст Абжапаровдун автопортрети. Жок, окшош экен. Окшош экен. Окшош экен. Жакын турабыз, Эрнст байке, жакын турабыз. Автограф коюп берип койсоңуз. Бул мен ойлоп калдым, бул сүрөт сиздин мындай мас деңгээлиң сүрөт окшойт. Бул неме? Калпактарыңыз кыйшайып калган. Мисалы Пикассо болсо ичи күймөк да. Бул эми кадимкидей эле жана авангардисттин Албетте, эксклюзив.
Бир көзүңүздү көрсөтүп коесузбу? Көзүңүз каяк турат? Жок, Көзүңүз кана? Бишсе көрсө болду да бирөө турат. Жок, агай. Жок, Агай, бул деген мурду. Мурду беле. Мурду. Мурдуңуз. Мурдуңуз көрсө жакшы экен. Жыт билет да. Жыт билет. Жакшы. Жок, мурдуңуз жыт билет. А бирок алдында көрүшүңүз керек да, көзүңүз кана? Жок, көздү силер таңып койбодуңар, ошо танган нерсени тартып койгонду. Эрис мырза, дагы бир ирет бүгүнкү мейманыбыз болуп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз камерабызга карап, күйөрмандарга жана албетте эле кыргыз элибизге, Кыргызстанга болгон каалоо тилегиңизди, кайрылууңузду айтып алсаңыз болот. Эң негизгиси бүгүнкү замандай жаман деп айтуудан алыс болушубуз керек. Кыргыздар ушундай жакшы шартта эзели жашаган эмес. Анткени мына бүгүнкү күндө кыргыздар каалаган нерсебизди көрүп атабыз, каалаган нерсени жеп атабыз, каалаган нерсени жасап атабыз. Ушуга бир кошумча бир тилек, биз кичинекей ынсаптуу болсок, ыймандуу болсок, ынтымактуу болсок, ушул үч нерсени кошуп койсок эле менин оюмча кыргыздай бактылуу дүйнөдө эл болбойт. Эрис мырза, сизге дагы бир ирет ыраазычылык билдирип кетебиз. Жогорку деңгээлде мен ойлойм Кыргызстандын, кыргыз элинин маанайын көтөрүп кеттиңиз. Сонун оюндан соң атайын сиз үчүн демирчүздүн белегибизди камдап койгонбуз. Кол чаңыңыздар менен сизге ыйгарып коелу. Албетте бул белек сизди көбүрөөк эмес, үйдө жеңемди көбүрөөк кубандырат деген ишеничтебиз. Анткени бул каражаттардын баарысы үй тирикчилигине гана керектүү каражаттар. Фея сода маркасынан сизге бул белектерибизди ыйгарып. Биздин үйдү көрүп алдыңыз, келип туруңуз. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, салам Кыргызстан түнкү шоу программабыздын мейманы кино темасында бизге жакшынакай маек куруп берген Эрис Абжапаров мырза алып кетти. Кол чаңыңыздар менен узатып алабыз. Урматтуу кыргызстандык айымдар, ар бириңиздердин үйүңүздөрдө тазалык кааласаңыздар, идиш аяңыздар таптаза жана жыттуу болсун десеңиздер, биздин Кыргызстандан чыккан Фея глицерин кошулган идиш жуугуч алыңыздар. Ар дайым үйүңүздөрдө тазалык жана сулуулук болсун. Фея! Өзүң көтөрбөгөндөн кечке сүйлөй бересиң, мушудан алгыла, жакшы экен, оор экен. Сергип кеттим. Тайже, кел экөөбүз ойнойбуз. Жок, мен ич аяктарды жууп атпаймынбы? Фея бальзам оңой эле колдун көркүн ачып, аны жылмакай кылат, ошону менен бирге идиштердин да көркүн ачат. Вау, жылтырап калып турган. Бул да болсо Фея бальзамдын керемети. Тазалык үчүн бир гана Фея бальзам. Азыркы келе турган конокторду чымда биз жаңы эле Эрнис байкени узатпадыкпы? Эрнис байкени келе атканда ушундай сүйүм кетирип, кыйкырып тамагымды айырып албадымбы? Азыр келген коноктордучу. Сен ошондо кыйкырып тамагың айырдыңбы? Ооба да. Чын сүйлө. Анан каяктан Тамаша сүйлөй бери. азыркы келе турган конокторду чымдай көбүрөөк тамашалап, көбүрөөк тийишеличи. Неге? Эми биздин тең туштарда. Ким тең түшүң, ким эле сен? Съездбек Искеналиев. Бирөөчү. Бирөө сен тең түшүң. Ким ал? Асема деген. Ооба достор, замандаштар, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, салам Кыргызстан түнкү шоу программабыздын кино темасынын албетте эле киного аябай чоң тиешеси бар белгилүү актер, белгилүү актриса жана албетте эле мыкты ырчылар мейманга келишти. Кол чаңыңыздар менен тосоңуздар, Съездбек Искеналиев жана Асема. Дагы бир кош келиңиздер. Көпкө күттүрбөй төрүбүзгө чакырабыз. Келиңиздер, өткөрүңүздөр. Кош, келипсиздер. Асема. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Ай кудагыйлар бийлеп келгиле. Кош келипсиздер. Кандай келип алдыңыздар? Жакшысыздарбы? Үй бүлө тынчпы? Бала чака дегендей. Сүйлөй бериңиздер өзүңүздөр жөнүндө. Өзүңүздөр жөнүндө сүйлөй бериңиздер. Кеңири сүйлөңүздөр эми. Биз экөөңүздөр негизи кино жаатынан көргөнгө чейин сольный карьераңыздарды көрүп жүрөбүз. Бүгүнкү эфирибиздин темасы кино болгон үчүн кандай болуп, эмне себептер менен кино тармагына кирип калдыңыздар эле? Кыздын кырча чуулап туруп Асемадан баштайлы. Асема айым, келиңиз. Андан соң улантмакчыбыз. Киного мен ошо жаш кезимен эле иштейм. Бир аз да болсо тыйын таап өзүмө мындай Кинодон тыйын табасызбы? жок, киного кандай келдиңиз деп атпайбы. Анан Тыйын таап алып анан келдиңизби? жок. Тыйын жоктор киного киргизбейт бекен? Кино каякта экен, мен барып иштейм. Силер суроолорго жеп салдыңар. Жок, айта бериңиз, ошо кино жаатына кандай келип Сүйлөп калдыңыз? отурсун, жооп берсин. Бийиктик баспасына келип иштеп калдым.
Анан ошол жактан Шазада деген байкемен таашып калгам. Ал Шазада Эрнест Абдыжапаровдун Аяш баласы болот экен. Ошол аркылуу ошо Боз салкынга барып калдым. Боз салкын кино тасмасына тартылып калдыңыз, Негизи режиссер деген бул кинону жазып, мисалы сценарийин жазып, баарысын даярдап бүтөрөт да. Бирок ошол кинону дагы ийине жеткирип, ойноп, ошончолук бийик деңгээлге элдин жүрөгүнөн орун таптырыш үчүн биздин кыздар, биздин жигиттер, актерлор, актрисалар жакшы ойносо ошол бийик деңгээлге чыгат. Ошондо биз Боз салкынды экөөңүздөр ошону ийине жеткирип, бул айылга барып туруп турмушка чыкетип, сен барсаң болсо мен чыкпайм деп кадаланып, ошо кызыктуу кылып, аябай жакшы кылган да. Ошондо эмне сен муну алдырып жүрдүң? Неге анчалык адам? Мен алдырайын деле. Жанагы менен жанагы каяка кетип калдың? Аяк эмне бардың деп мен кайра жактарып. Бул темсирип эмне жүрөт аркаңан ал жакта? Сен бул баягы шаардык кыз, ичи таптаза, оюнда жаман ой жок сен менен барды да. Сен муну жаман кылдың го, эмнеге? Азыр ушул учурда биз Гүлжананы токтотуп кое койсок, мушташ кетиши мүмкүн. Сабап салыш мүмкүн. Сиз жооп бергениңиз киного кандай болуп жол таап калдыңыз? Балким ошол эле Эрнест мырзанын Аяш уулу сизди да таап алды, аябай тапкыч мырза балким ал. Жок, мен жүрөккө жүрөк деген клибим бар. Ошонун алгачкы баягы элге чыга баштаганда, элге атым таанылып, эсимде деген ырлар менен таанылып, анан ошол учурда ошо клибинен Эрнест Абдыжапаров агайга Тынчтык Кожобеков менен жакын досум, ошо жигит мага баягы экран алып көрсөтүп, ушуну кино көрбөйсүзбү деп, анан ошол учурда каршы кекештеп калды, сен келип эле коркутсаң. Мурат апаптап коюңуз. Ошо мени карабай, жалаң сени карап сүйлөп атат го. Мени карасаң. Келиңиз. Анан ошол жүрөккө жүрөк аркылуу келип калдым. Анан баягы ошол учурда Мурат Карманга, Боз салкындагы ошого Карман издеп атышыптыр. Анан баягы баары шай келишти окшойт, Эрнест агайдын баягы оюндагы актёру табылдыбы, балким ошо чакырып, анан бир эле сенби же кастинг болду эле көп актёрлор? Жок, ага чейин 1 жыл мурун эле болгон, негизи. Бирок башка бала ойномок экен, ошо Мураттын ролун. Сезбектин ордунда бир бала болчу да. Ал бала деле жакшы аткарчы. Анан мен ошо Эрнест агайга бир ыры бар эле да, эсимде деген ыры бар. Ошол ыр менен мен ооруп калган элем да. Анан ал ырды Азыр жакшы болуп калдың? Жакшы болуп. Дал ооруп атасың. Жок, дагы деле ооругам. Ошол ыр менен. Негизи ал ыр менен өзүмдөн эстей турган нерселерим бар да. Ошон үчүн ооруп калдым. Эми жаш кезекте болот да. Азыр карып калсың эми азыр. Азыр улгайып калсың анча эле деле. Эмнени талашып келиңиз деп. Анан ошол ыр жагат, ошол ырды угуп көрбөйсүзбү Эрнест агай? Ошол кыргызча бир ыр керек эле деп калды да. Ошо кинонун ыры, анан ошол ырды сунуштасам мен укпаптырмын деп калды. Анан кийинчерээк мама унутпай, у меня сюрприз деп атпай. Эмне сюрприз десем, главный рольга знаешь, кто пришел? Кто пришел десем, Сезбек Искеналиев сам пришел деп. Анан мен калды. Сезбек Искеналиев келди. Анан кийин ошентип таанышып калганбыз. Ошентип Боз салкынга тартылып калды. Тамаша эми. Ошол Боз салкындын тарыхы жөнүндө мындай кеңирээк айтсаңар, кайсы жеринен кыйналдыңар, кайсы жеринен жыргап аткардыңар, кайсы жеринен эсте каларлык жерлерин айтып берсеңер. Аягында жана камчы менен сабашыпкан жердеги оор болгон. Ошо чын эле урган. Ооба, биринчисинде бизге атайын линолеумден маечка тигип берген ичибизден, мындай ичинен оорубасын депчи. Андан кичине ролго кире албай койдук. Андан кийин экинчисин аны чечип анан жибек камчыда жасап берди да баягы. Анан анда дагы ролго кире албаган, кайыш менен чын эле согушкула деди. Аябай сабашып. Денеңер бала болду беле? Бирөөнүн көзү көп, бирөөнүн оозу көп болуп келген. Берке сагындын кулагына шурап коюптур, кийин уктум аны. Баягы кичине катуураак чаап, ролго кирбей этип, анан катуу согуу дегенде чын эле согушуп кеткенбиз ошол күнүчү. Андан эң башкысы бүттү съемкачы, бүткөндөн кийин Сагындын көзү ушунда отурабыз, анан туруп алып, сенин канча жезиң көгөрүптүр. Менин могу жерим 4-5 жолу чабыпсың уда деп, анан менин ошондо көзүм эрдин кашын сүзүп алган, моомдай көгөрүп кеткен көз.
сен мындай кинода эмес жашоодо эле мындай жакшы эле мушташасың? Жок. Мушташа албайсың. Мушташа албайм. Качып кетесиң. Ооба. Молодец. Мушташ көрбөйсүңөр. Жок, экөөңүз жа Гүлжайна менен. Жок, Гүлжана күчтүү болуп койду. Жок, мен салса бүктөп салат. Азыр Ошо. Мен мындай мен аябай назик эле күлүп аткамда өзүмдүн күлкүм чыкпайт деп. Эң мындай жыргап мындай кыйналбай аткарган жериңиз кайсыл жер болгон? Биз аябай жыргаганыбыз жана Асеманы жаңы үйгө тааныштырып алып келаткан Гүлмира Турсунбаева жекебиз аябай соңку ушул айылдын маданияттуусу биз деген жеринде тим эле ошол жерде кадрды мен баарыбыз чыгып укмуш ойногон да иш кылсачы аны баягы ошол учурдагы негизи азыр кинону көргөндө ар бир кадрды көргөн сайын мен үчүн бир жакшы эсте кала турган бир кадрлар көз алдыман өтүп турат да. Асеманын Боз салкындагы биз ийгиликтерин жакшы билебиз. Асема ошол Боз салкын кино тасмасында аябай жарыктыкты чачкан. Боз салкынгачы, Боз салкынды Боз салкын кылып ойногон азаматсың. Акыркы убактарда биз сенин өзүңдүн жаратып, өзүңдүн жүрөгүңдөн чыккан кинолорду дагы көрө баштадык. Өткөндө атайын мен 150 сомго билет алып, мен сени киноңдо көрүп келдим, ушу 150 сомду алып кел. Ушунден берди. 150 сомдун кайра болуп атканына караганда кино жакпай калды ошо айтканда дейсиз. Жок, өтө бийик деңгээлде экен. Мен дагы 150 сомго кирем ошо киного. Бирок Кино ошо кинонун кайсы жери жакты сага? Жашоо жакшы, ошону жакшы кылып жашаш өзүбүздөн дегенде эле түшүндүм да мен. Ошондойбу? Боз салкын жөнүндө кичине маалымат бер дагы, анан Көкжалга өтсөң. Макул. Боз салкында ошол эле суроого жооп берейин. Эсте калган кадрлар, эсте калбаган. Ой. Жакшы. Калбай калган кадрлар. Күлкүнүчтүү күндөр. Эсте калбаган кадрларды айтып бербейсизби? Кайсы кадрлар эсте калбай калды экен? Эң эсте каларлык күндөр бул жана мен тоодон чуркайм го. Бийлеп чыркайм го. Ошондо биринчи жолу мага задание берген жок да агайчы. Мага мынтип эле айтты да. Сен азыр мындай боштондукта жүрөсүң. Как будто мына ушундай кысылып бугуңду ачкың келип атат. Ушундай бир башка эле чөйрөгө келип, анан кийин жалгызсың дейт да. Вот жалгыз болгондо адам жиндейт дейт да. Эми ошону ачып бер дейт да. Биринчи жолу ушундай болду да. Өзү айтат эле да, сен мынчың керек, анан мынчың керек, ыйлашың керек, анан айтышың керек, анан мынтип туруп карашың керек деп айтат эле да. А бул жерде просто задача коюп койду да. Тартактап бийледиң. Ойлонуп, эмне кылайын десем, не знаю, сама давай думай деп койду да. Анан кетип калышты. Эч ким жок чын элечи. Эч ким жок. Калады өзүң жалгыз жүгүрөрүң. Койлор эле. Ити менен. Ит бар, койлор бар. Эч ким жок. Операторлор каяктан келди? Оператор менен Эрнст агай, оператор менен Эрнст агай бир 300 метр, 500 метр алдабасам алыс кетишкен да. Ошону алыстан тарталы депчи. Анан ойлонуп эмне кылам? Давай пошел деди да. Анан кийин дардылакташ керек да. Анан кийин чоркап баратам, эмне кыларын билбей, анан наклонда мындайчы. Аябай баттан чуркап. Эмне кыларын билбей, анан кийин ошол жерден бийлеп көлөштөр барат. Жинде болсом анан кийин бир маалда карасам оператор менен Эрнст агай жок. Камера эле турат да. Өкөнү нары карап каткырып атыптыр да, көрсөчү. Не болду экен, азыр келип ушат болду экен десем. Жок, келип молодец, вообще шикарно, супер. Каяктан эмнеге жана бийди ким ошондо Эрнст байке айтты беле же, өзүң эле ошондо. Иштеки деп айткан эмес. Жок, ал бул деген жалгыз калганда эч ким жокту, демек Асема постоянно ошондой билет. Ошону сурайт аткам. Дискотекага барганда эле ушу билесиң, тойлордо болгондо. Жок, ал жерде киши бар да. Жалгыз калганда ушундай билесиң. Жок, эми мен жеке жашоомду айтпай элем кандай болот экен. Жок, мындай ошондой мен негедир ошондой көрдүм да. Жалгыздыкта мындай бук болуп ачылганда, ушундай суктанып, ушул биздин жаратылышка Муратка жини келип атканда, жини келип отуруп калдым да. Анан кийин эми ошо жигитти сүйүш керек. Жигитти сүйүш керек болуп атат, жигитти күтүш керек болуп атат. Анан ошону түн эми кичине общение кылып атабыз да, ал жигит менен да. Актер өзү негизи сиз бүткөнсүз да, актерский эмеңиз бар. Жок, мен кийинчерээк бүттүм. Кийин бүттүңүз. Бүт эмени ролду кандай роль берсе ошону ойнош керек да. Сизге мисалы сойкы кыздын ролун берсе ойнойт белеңиз? Мен мусулман болгондуктан кийин ойнобойт болчумун. Асема Сезбек,
Салам Кыргызстан кечки шоу программабыздын датынакай бир салты бар. Биздин жылдыздуу меймандарыбыз менен азыр жаштар өзгөчө түрдөгү сүрөткө түшкөн келген селфи деген азыр чогуу барыбыз селфиге түшөлү. Андан соң социалдык тармактардан Instagram, Facebook, Одноклассники Салам Кыргызстан ТВ шоу деген баракчага кирип бул сүрөттөрдү көрүп комментарий калтырсаңыз болот. Жана албетте эле эң кызыктуу болгон видеолоруңуздарды, сүрөттөрүңүздөрдү бизге директке жөнөтсөңүз, балким сиздерди биз долбоордон өзүңүздөрдү көрүп калышыңыздар толук мүмкүнчүлүгү бар. Жылдыздуу селфи биздин селки, сиздер селки деп коет. Анда сиз үчүн селки деп коелу. Баарыбыз батабызбы? Батабыз. Келгиле селкилдешелиз. Селкилер жакыныраак отургула дебиз. Мен могул жака жылып алайын да. Мындай отуралы. Мен көрүнбөй калдым. Баары көрүндү окшойт. 1 2 75. Татнакай селфиден соң жыйынтыктоочу суроо, Кыргызстан сиздер үчүн бул? Кыргызстан бул биздин мекенибиз, Кыргызстан биздин келечегибиз, Кыргызстан биздин балдарыбыздын, укум тукумубуздун келечеги. Дегеле Кыргызстан бул биздин сүйүктүү мамлекетибиз. Сизге Кыргызстан бул сиз үчүн эмне? Кыргызстан дегеле бул жерге келип кеткен коноктун баары эле Кыргызстанга тиешелүү жакшы сөздөрдү айтып кетсе керек. Мен да ошолорго кошулам. Бирок Кыргызстан бул мен үчүн кайталангыс, менин өлкөм, менин энем. Ошол да. Ал эми келиңиздер, биз азыр оюнубуздун шартын сахнадан түшүндүрүп берели, сиздерди сахнага чакырабыз. Сиздерди биз бул тарапка коелу, анткени экрандан сиздер көрүшүңүздөр керек болот. Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, дагы бир эстетип кетели, биринчи коомдук каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы уланууда жана биздин жылдыздуу конокторубузга азыр канчалык деңгээлде жакшы мыкты актер болгонун чогуу текшерип өтмөкчүбүз. Сезбек мырза, эң алгач сизден баштайлы. Азыр экрандан биз видеонун фрагментин коебуз, кыска. Бул аябай өзгөчө үндөр менен коштолгон кино. Сиз дароо өзүңүз окшоштурганга аракет кылыңыз. Сүйлөштүк, келиңиз видеого көңүл бурабыз. Surprise. Болду. Ушул жерге чейин. Мен эми муну боз салкынга салыштырып коеюн. Боз салкынга салыштырып койсоңуз болот. Ортого чакырабыз сизди эң алгач, келиңиз. Ортого чыгыңыз, бул тарапка караңыз, андан соң окшоштуруп бересиз. Салам Кыргызстанда Сезбек Ли болмокчу. Баштай берейинби? Сагын. Ал эми Сезбек мырзанга жакшы окшоштуу же окшошпой калдыбы? Азыр ушул учурда Инстаграмга кирип Салам Кыргызстан ТВ шоу баракчасында комментарийлерди жөнөтүңүз, биз дароо эле окуп турмакчыбыз. Сизге дагы бир өзгөчө башкача кино даярдап койгонбуз. Бул тарапта сизге биз Сезбек мырза экөөбүз эки тараптан жардам берип турабыз образга кириш үчүн. Эң алгач Советтер Союзунун кинематографиясынан эң бир шедевр киносуна көңүл буруп, андан аткарганга аракет кылыңыз. Сиз ортодогу актер болосуз. Ал эми ушул учурда Гүлжайна, сиз тыттык машинада бараткандай ойноп коесуз. Сүйлөштүкпү? Келиңиз, ортого келиңиз. Карап турасың. Экөөбүз эки жактан карап турабыз. Биз даярбыз. Салам Кыргызстан, Асема кыргызская пленница. Мен бул жактан кетип атканда элестетесиң, Мен ошондой көзүм кыйшайт. Мынтип карап кетип. Бул жактагы тияктан келет атканда элестетиңиз. Сүйлөштүкпү? Алдан келет аткандай. Бир кол чабуулар, теле көрүүчүлөрүбүз даяр. Биз баштадык. Пип пип пип. Пип. Жакшылап пип пип. Пип. Асема айымдын. Рахмат. Асема айымда аябай машина урганы келатса, бул жыргап атат. Келиңиздер, азыр сиздерге мүмкүнчүлүк берели. Сезбек мырза, Асема, көрөрмандарыңыздарга жана албетте эле Салам Кыргызстан
шоу программасынын теле көрүүчүлөрүнө кабыл тилектериңиздерди, кайрылууңуздарды айтып алсаңыздар болот. Элибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун, Кыргызстаныбыз өркүндөсүн, гүлдөсүн. Ушундай жакшынакай кечки шоулор, ушундай жакшынакай программалар ар дайым өсө берсин. Баарыңарга даңгыр жол каалайм. Рахмат. Келиңиз Асема. Мен дагы жакшы тилектерге, жакшы сөздөргө кошулам. Эң негизгиси ден соолукта бололу, аман бололу, баарыбыз бирге жүрөлү. Кыргызстан үчүн ар бир адам патриот болсун. Ал эми сиздер үчүн демөөрчүбүздөн даярдалган белегибиз бар. Бул белектер Кыргызстанда жасалган үрүн Фея сода маркасынан үй тиричилигине эң керек боло турган каражаттарды сизге керек болот. Кол чабар. Келиңиз Асема, буну биз сизге тапшыралы. Жана албетте эле экөөңүздөргө тең бирдем болуп сизге чын беребиз. Азыр тиги тараптан Сезбекке меники жокпу деп калбасын. Беребиз. Жылдыздуу меймандарыбызды кол чабыңыздар менен узата алмакчыбыз. Асема, Сезбек. Чоң рахмат. Мону кара. Жок, Сезбектин турганын кара. Мага могу сүрөт жакты. Могун санча жаккан жок. Эмнеге? Эрнис байке эмне болуп калган? Эрнис байке болгон ошол эмне кылсын? Аны укса деген жаман болот койчу. Укса жаман болгон эмне Эрнис байке мен жасапмынбы? Эмечи? Бул жерде Асема эмне болуп калган? Мен менен элдин көзүнчө монча сулуу көрүнөт эми, монга кебетесин карап мынтип калып турган. Ушул сүрөтүн эмеге коюп салбайлыбы? Ушусун эле, ушусун болсо аябай жакшы экен. Буту кантет ипичке боло айлана. Сени карчы алдан. Асема жаныңда кичинекей кыз болуп. Койчой, Назира. Бирок сен прическа өзүң эле жакшысың. Асема татынакай эле түшүп атпайбы мынакей? Могу сүрөтүнө татынакай эле түшүп тур мисалы. Жок, мага мунусу жаккан жок. Сезбекти айтам жана, боз салкында апарылыгы буяка келгенде азыр толуп кетти. Бочка болуп калыптыр. Ой, кичинемде толмош десең, бочка десең тагым калат. Ой, кыргыздын баары эле бочкада ойдот го семиздерди. Ал орустар айтат бочка деп. Мынакей, могусу да жакшы экен, Кайсы? Мына. Сезбектин ушусу жакшы чыгыптыр. Мага могун көйнөгү жакты. Инстаграмга жакшы турбайбы? Мен мурда кирче эмесмин да. Жүрө берген экенмин да. Кел. Дагы бир түшүп алайлычы. Мындай. Күлүп түшсөң. Бүгүнкү биздин эфирибиздин күйөрмандары, теле көрүүчүлөр 45 мүнөт бою сиздердин кызматыңыздарда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы болуп кетти. Жана биздин долбоордун алып баруучулары Назира Жетигенова, Гүлжайна Атаканова. Жана ошондой эле Санжар Мыкыев. Так, бир жумадан кийин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Эстетип кетели. Социал тармактарда биздин баракчаларга кирип комментарийлерди калтырыңыздар. Сиздердин сөзүңүздөр биз үчүн аябай маанилүү. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кайрадан аманчылыкта, эсенчиликтерде саламатсыздарбы деп жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, кайрадан көрүшкөнчө. Сүйүктүү туугандар, так бир жумада көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Салам Кыргызстан!